Кандай сурасам айтат, силер арак ичпейсиңер, зына кылбайсыңар, күнөөш кылыш кыйын, сигарет чекпейсиңер, дискотекага барбайсыңар, жаш өмүрүңөр кетип атат деди. Ошентип жүрүп эртең өлүп калсаңар, тозок менен бейиш жок болуп калган болсо, силер банкрот болдуңар да дейт. Эс жыл кайф кыла албай калдыңар дейт да. Корейсте де сурасаң, акырет бар десең, өлдүң жок болдуң дегенде сыяктуу, өлгөндөн кийин тозок бейиш жок болуп калса, анда банкрот болгону ошол да дейт. Мен айттым, хоп дедим. Ар бир иштин экинчи варианты бар да. Арак иштиңиз, зына кылдыңыз, таза жүрдүңүз, өлгөндөн кийин тозок бейиш болуп калса, анда эмне кылдыңыз сиз дедим. Ол түбөлүк вечный болот. Ал бар нерсе. Десем, болду мен сөзүм түгөн деп кетип калды жини келген бойдон. Ошол сыяктуу акырет деген бар. Ошол жерге барганда адам өкүнүп калбай турган болуш керек. Адамдын бактылуу болушу урматтуу бир тууган дин менен гана болуш. Ошондон урматтуу бир туугандар, колубуздан келишинче динибизди үйрөнгөнгө амалга аракет кылсак, иншалла элибиз дагы, өзүбүз дагы, журтубуз дагы бардыгыбыз иншалла бактылуу болобуз.